11 каналында жаңылыктар менен кесиптештерим жана мен Найзик Атамбекова тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Алгач маанилүү жаңылыктардан кыскача. Президент Алмазбек Атамбаев 2015-жылды жыйынтыктап эл аралык жана жергиликтүү кабарчылардын суроолоруна жооп берди. Түркиядан Бишкек шаарына 60 000 жогорку сапаттагы жасалма АКШ доллары алып келинди. Орусия аннексияланган Крымга арналган 100 рубльдuk жаңы акча банкнотун жүгүртүүгө киргизди. Мына ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк. Бүгүн Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында президент Алмазбек Атамбаевдин жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйыны болуп өттү. Ага 150дөн ашык эл аралык жана жергиликтүү кабарчылар катышты. Жыйында Атамбаев бир катар маанилүү суроолорго жооп берип, Туркияда атып түшүрүлгөн орус учагы боюнча түрк тарап дагы бир сыйра ойлонуп өз күнөөсүн мойнуна алышы керек деп ойлойм. Бул окуядан эки өлкө тең жабыркайт. Мен өзүмдүн оюмду Путин менен да Эрдоган менен да сүйлөшкөндө айттым деп. Мындан сырткары президент Орусия камбарата бир жана жогорку нарын кестеринде долбоорлорун ишке ашыра албай турган. Анын себеби орус экономикасына азыркы абалы буга жол бербейт экен айтты. Жыйындын соңунда Алмазбек Атамбаевдин кийинки мөөнөттө шайлоого барбай турганын айтып кетти. Түркиядан Бишкек шаарында жогорку сапаттагы жасалма АКШ доллары алынып келинди. Бул туурасында коррупцияга каршы улуттук коопсуздук мамлекетинин кызматынан кабарлашты. Жогорку сапаттагы акчалар Кыргызстандагы терроризм жана диний экстремизм каржылануусуна жолдонгон. УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашкандай, ноябрдын башында белгисиз жарандар Стамбул-Бишкек рейси менен 100 000ге жакын жасалма АКШ долларын алып келген. Кененирээк бул туурасында кийинки интервьюда. Түркиядан бизге алып келинген жогорку сапаттагы АКШ долларлары азыр Кыргызстанга канчасы таркап, канчасы кармалды, ошол жөнүндө айтып бересизби? Эми бүгүнкү күндө мына ушул Бишкек-Стамбул чартердик рейси менен Кыргызстанга 100 000 АКШ доллары келингендиги аныкталды. Алардын ичинен Бишкек шаарынын тургуну 45 000 долларын алып, мына ошол акчанын 40 000-ин өзүнүн тааныштарына берген. 40 000 долларды өткөзүүдө ал жерде ошол жалпы каражаттын ыкчам тергөө жана издөө иш-чараларынын негизинде 40 000 доллары тургандыгы табылып, алар процессуалдык түрдө алынды. Ал эми калган каражаттар кайсы жакта жүргөндүгү боюнча тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Ошол кармалгандардын арасында милиция кызматкерлеринин бар деген маалыматтар бар да. Аларга кандай жоопкерчилик тартылат алар? Мына ушул акча каражаттарын Кыргызстанда өткөзүү боюнча атайын уюшкан кылмыштуу топ иш жүргүзгөн. Алардын курамында 8 адам болгон. Алардын бирөөсү учурда иштеп жаткан милиция кызматкери, ал эми экөөсү мурда ушул ички иштер органдарында кызмат өтөп кеткен адамдар болгон. Бүгүнкү күндө бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин 198-беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Ал жасалма акча же баалуу кагаз даярдоо, сактоо же болбосо өткөрүү болуп эсептелинет. Мына ушул берене боюнча айып тагылып жатат. Ал эми алардын кандай жазалары боюнча соттун чечиминен кийин айтпасак, бул маселе боюнча сот чечим чыгарат. Негизи мында кол менен текшерген болгондо да оңоюраак. Мунун жаңы чыккан доллар бар, эски чыккан доллар бар. Экөөнүн айырмасы. Эң оптималдуу вариант жанагы доллар текшерген эме бар, аппарат. Ошондон өткөрүп, ошону текшерет. Мондай эле машинка барбы? Могу машинканан эле бул бүт эме настроенный доллардыкы, сомдуку, юаньдыкы теңгеники бар. Вот өткөргөндө эле вот всё. Если бумага болсо, тутулуп калат. Ультрафиолет ичинде атайын текшерилген. Кече Москвада Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Жаныбек Капаров жолугушту. Сергей Шойгу жолугушууда Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн жаңы курал менен жабдуу боюнча планды аткаруу үчүн бараары жасалып атканын билдирди. Жаныбек Капаров өз кезегинде кыргызстандык аскерлер Орусия менен кызматташууга дайым артыкчылык берип келгенин жана кызматташуу мындан ары да өнүгөрүн айтып кетти. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Эл аралык темада. Ауганстандын Гилмен провинциясында Сангин үчүн аскерлер менен талиптердин ортосунда оор күрөш уланууда. Ауганстандын коргоо министри Сангинге кошумча аскер күчтөрү жөнөтүлгөнүн билдирди. Оған коргоо министри эл аралык коалициядан жардам өзгөчө абадан колдоо көрсөтүүнү сурады. Британия Гилмен провинциясына көп эмес сандагы аскерлерин жөнөткөнүн кабарлаган.
Темага улай, Орусия Талибан кыймылы менен кызматташа баштайт. Бул туурасында Интерфакс маалымат сайты маалымдайт. Сайтта Орус президентинин Оганстандагы өкүлү Орусия учурда Талибан кыймылы менен маалымат алмашуу жаатында байланышып атат деп айтылат. Орусия Оганстанга коммерциялык негизде курал-жарак киргизүүгө даяр экени да айтылат. Эскертсе кетсем, буга чейин Орусиянын расмийлери Оганстандын президенти Ашраф Гани Оган аскерлери үчүн оор артиллерия, курал-жарак жана аскерий учактарды сураганын айткан. Башка жаңылыктардан кечээ Түркиянын аба майданында жардыруу болду. Стамбул шаарынын 2-ири аэропортундагы жарылуудан учактын ичиндеги бир аял каза таап, дагы бир киши жарадар болду. Pegasus компаниясынын билдирүүсүндө Сабиха Gökçen аэропортундагы жарылуу шаршембиге караган түнү болгон. Полиция кызматкерлери коопсуздук чараларын күчөтүп, кирип чыккан машиналарды каттуу текшерип атат. Түркиянын коопсуздук органдары жарылуунун себептерин иликтешүүдө. Бул аэропорттон учкан учактар Бишкек менен Ошкода күн сайын каттап турат. Орусия Крымга жаңы банкнот жүгүртүүгө киргизди. 100 рубльдик жаңы акча банкнотун жүгүртүү Орусиянын Кара деңиз флоту сактап калган Севастопольдогу чөгүп бараткан кеменин сүрөтү жана Крым жарым аралындагы чабалекейдин уясы тартылган. Ошондой эле акчанын коргоо белгисинде 18-кылымда Орусия башында турган Екатерина II учурунда болгон сары түстөгү желектин түсү колдонулган. Эске салсак, Орусия аскерий операция аркылуу 2014-жылы мартта Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алган. 11 каналында көрсөтүүбүздү улантабыз, кийинки бөлүктө. Сенегалдык качкын чоң утушка ээ болду. Сенегалдан Испанияга келген жумушсуз мигрант Эль Гордо майрамдык лотереясында 40 000 евро утуп алды. Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн арасында Forbes рейтингинде жеткиликтүү баада жана ыңгайлуу эс алуу лыжа тебүүчү курорттордун биринчи 3 тизмесине кирди. Ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк. Бүгүн Бишкекте башкы прокурор, акыйкатчы, жогорку кеңештин депутаттары жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, укук коргоочулар болуп жолугушту. Тегерек столдо кыйноолорду кантип болтурбоо жана аны алдын алуу боюнча чаралар талкууланып, сунуштар айтылды. Укук коргоочулардын айтымында акыркы кезде тергөө абактарында тартип коргоо органдарында кыйноолордун саны кыскарган эмес. Была создана межведомственная рабочая группа по подготовке проекта закона. Убактылуу кармоочу жайларда кыйноолордун алдын алуу жана болтурбоо үчүн атайын долбоор, жумушчу топ түзүлгөн. Бардык мекемелеринде кыргыз жана орус тилинде кармалгандардын укугу тууралуу маалыматтар илинген. Азыр ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин бөлмөлөрүндө камера орнотуу иш-чаралары жүрүп жатат. Мындан сырткары, кармалгандардын атайын бөлмөлөрүндө көзөмөлдөөчү камералар орнотулган. Ички иштер кызматкерлери менен кыйноо, уруулардын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Камеры видеонаблюдения, а также проведены обучение сотрудников органов внутренних дел по вопросам предупреждения пыток. Жагымдуу чет элдик жаңылыктардан Сенегалдык жумушсуз качкын чоң утушка ээ болду. Сенегалдан Испанияга келген жумушсуз мигрант Эль Гордо майрамдык лотереясында 400 000 евро утуп алды. Жергиликтүү ММКлар анын ысымын Нганье экенин жана анын жубайы менен 8 жыл мурун качкындар чөгүп бараткан кемеден испан жээк сактоочулары куткарып калганын айтат. Ал жубайы менен эптеп жан багып 40 000 эмес 5 евросу жок болгонун айтат. Эль Гордо лотереясы дүйнөдө эң чоң лотереялардан болуп эсептелет. Анын 1 жылдык кирешеси 2,2 миллиард еврону түзөт. Бишкекте кечээ 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын бет ачары болуп өттү. Бул ачылышта оюндардын өткөрүү боюнча пландар жана иш-аракеттери айтылды. Чолпон Ата шаарында 10 000 көрүүчүгө ылайыкталган жаңы ат майдан жана Газпром ишканасы тарабынан спорт комплекси курулат деп айтылууда. Байгелер спорттун 15 түрү боюнча ойнотулуп, ага кошумча көчмөндөр оюндарынын 16 түрү боюнча мелдештери өткөрүү пландалууда. 1-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюну былтыр 2014-жылы сентябрь айында болуп өткөн. Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн арасында Орус Forbes рейтингинде жеткиликтүү баада жана ыңгайлуу эс алуу лыжа тебүүчү курорттордун биринчи 3 тизмесине кирди. Бул тизмеге Казакстандын Шымбулак жана Өзбекстандын Чымган эс алуучу курорттору да катталды. Караколдо лыжа тебүү жана эс алуу орто эсеп менен алганда суткасына $48 бааланат экен. Бул жер 20 километрдеги узун жылгаяк трассалар жана бийиктиги 3040 метрге жеткен лыжа тебүү жайлар менен кызыктырат. Кыш күндөрү ден соолукту бекемдеп, эс алуу күндөрү лыжа тебүүнү үйрөнөлү. Саламатта калыңыздар.